Райондогу 5 айыл аймактын, атап айтканда Масы, Шайдан, Сакалдын, Нокен, Арал айыл аймактын жерин суу менен камсыз кылган Правая ветка каналынын жалпы узундугу 22 чакырымдан ашуун. 1963 жылы курулган. Ал ортодо тек гана бүтөп жамоо иштери жүргөн, капиталдык оңдоодон өтпөгөн. Бул абалдан чыгуу үчүн Суу чарба башкармалыгы Азия өнүктүрүү банкына долбоор жазган. 118 миллион сомдук жумуштар аткарылып атат. Бүгүнкү күндө аткарылган жумушу 54 миллион сомдук аткарылган. 5500 метр бетон канал кайрадан калыбына келтирүүгө, 3 селюдуктуну кайрадан калыбына келтирүүгө каралган. 3 селюдуктун 2 селюдуктусу бүтүп жумуштар аткарылып бүттү. Бирөөнү суу убактысы башталып калганына байланыштуу вегетация убактысы жазда токтогон. Азыр 1 октябрдан баштап кайрадан жумуштар аткарылып атат. Бүгүнкү күндө 3300 метри калды. Жазында башталган иш кайрадан уланууда. Учурда тазалоо, андан соң толугу менен бетондоо жумуштары жүрүүдө. Арал гидро участкасына 3,5 км реабилитация бөлүнгөн. Ошонун 1,5 км кылып койгон. Былтыркы жылдагы вегетация башталып калып, жомон токтоп калган болчу. Азыркы күндө да 1,5 км кылыш керек булар. 1,5 км мындай кылып атышат азыр. Сунун жоготосу 20%ке ылайык болуп калган болчу. Райондук суу чарбасынын карамагында 133 чакырым канал бар болсо, анын 55 чакырымы бетондолгон, 77си жер канал. Суу пайдалануучуларга керектүү суу жеткирүү, жоготууларды азайтуу жагдайында жер каналдарды бетондоо иштери башкы максаттардан болуп калууда. Гүлзина Мандоева, Бурханбек Матов, Нокен району.